Биякта абдан суроолор өтө көп келип атат. Алла ыраазы болсун дейт. Жакшы нерселерди айтып берип атасыз дейт. Анан энесин көрүп кызын ал дечи эле ушул туурабы же туура эмеспи дейт. Өзү негизи энеси жакшы болсо бир 90% жакшы болот. Жана кыз эле башка жакта өзүп калып эле бир кечке чейин бир башка жактарда жүрө берген эле болбосо, энеси жакшы болсо, энеси жакшы тарбия берип, өзүндөй кылып чыгарат да. Өзү негизи ошондой болчу. Өзү кыз энесин карап өсөт. Же эжесин карап. Эжесин да ошол эне эжесин жакшы тарбияласа, бүт кыздар артынан ээрчит да. Ошо эне деген завод изготовитель, мына Toyota, Mercedes-Benz. Ошол жерде заводдон чыккан баары жакшы чыгат. Анан Запорожец болсо энеси. Он көп брак чыгат да, Жигули. Баары бракованный, бир айдан сынат, талканат. Ошон үчүн энени карап кызын ал дейт. Анан энеси жанагындай мүнөзү жаман, үйдө террор, баарын кубалаган, кыйкырган, айкырган, даңкыйган, эч кимди сыйлабаган болсо, кызы да ушундай болот. Кызы да энесин тартат, ачуулуу болот, дерзкий болот, тили зар. Ошон үчүн жанагындай энесин карап кызын дейт. Энеси жакшы болсо, энесин тартат ошо кыз. Келин болчу кызга кандай насаат айтасыз дейт. Ошо келин болчу кызга айтабыз, ошо элинайын кыз, сен даяр бол. Аябай үйрөн, оокатын бышырган, оокаттын түрлөрүн үйрөн, үйдү таза кармаган үйрөн, эң жакшысы ошол. Сен жакшынакай болсоң да үйүңдүн чачылган, жыйылбаган, өзүң кийимдериң жуулбаган, кирпир болсо качат сенен. Ана сен жаркырап, жайнап, таптаза, үйүң да таптаза, өзүң да таптаза, бүт баары таптаза болуп турса, ишиң баары жүрүп турса, оокатың сонун жасап атсаң, эч ким сени эметпейт, сени жоготкузу келбейт. Баары сени жакшы көрөт. Мына ошого даяр болгула. Анткени турмуш оңой нерсе эмес. Турмуш деген кыйын нерсе. Азыр детсаттагыдай берип атат да, детсатка бергенсиң. Аманат деп коюп берип атат. Детсат деп. Детсат эмес. Бол мына турмуш башталат, сен чоңойдуңбу, башка жерге келдиң, настоящий турмуш ошондо башталат. Ысык, муздак, ачуу, таттуу баары башталат. Ошол жерде зөкүр кайнене, зөкүр күйөө, зөкүр абысын, дагы башка болушу да мүмкүн. Ошонун баарын даяр болуш керек. Ошонун баарын тилин табыш керек. Ошолорго көнүш керек, ошолорду көндүрүш керек. Ошол жерге батып кетиш керек. Ошол жерге сиңип кетиш керек. Ошо барган жерге коммуникабельный болуш керек. Баарынын тилин тауып кетет мындай. Ийкемдүү, тил алчак. Анан чыдаш керек, качпаш керек. Болду, качканга жол жок. Артка барсаң, үйүңө батпайсың, болду. Даже апаң батырса да батпайсың. Өзүң дискомфорт болуп бересиң, акыры качасың үйдөн. Бир жакка качып барасың, анан бир Москвада жүрөсүң картайгача. Анан эч жерден сени эч ким сыйлабайт, эч ким чакырбайт. Жана күйөө жок, аялды чакырбайт, бүттү. Сыйы жок. Ошон үчүн мына келин болом десең, айланып кетейин, жакшы бол. Тың бол. Өзүңө тың бол. Үйүңдү жакшы кара, аракет кыл, аябай көп аракет кылыш керек. Чуркап иш кылыш керек. Жакшы, анан суроолорго өтсөк. Ассаламу алейкум дейт. Азыр бизде кызга 40 үйдөн тыюу деген нерсе жок болуп, кыздарыбыз батыштын таасирине кирип кетип жатышат. Мына кыздарды көп чыгарбаш керек ар жака. Ар жака өзгөчө жана жаман ахлактуу подружкаларга жолоктурбаш керек. Ночной клубтарга чейин жүрүп атпайсыңарбы? Жүрбөш керек. Вообще бир эч жерге түнөтпөгүлө эле башка жерге. Башка үйгө түнөбөсүң вообще, даже тууганыңар болсо да түнөбөсүң. Кыз киши өзүнүн үйүндө түнөсүң. Ошо үйгөнгөнсүң, үйгө. Үйдүк болсун, үйдүк. Көчөлүк эмес. Кыздан бизнесмен, леди вумен, кызыңар алганда өзү жалгыз жашайт. Леди вумен өзү жалгыз жашашы дейт. Өзүм дейт, өзүм. Ал өзү жашайт, ал үй бүлө болбойт аныкы. Бир-эки балалы туат, аны бир детсадка берип жүрө берет. Анын күйөө жок, эч ким жок.
өзүн өзү сүйөт, өзүн үчүн күйөт, өзү жалгыз картаят, мына ушундай болуп калат да. Бүт психикасы бүт өлөт. Мына үй эң аялдын жанагы эмесин сактай турган, психикасын, адем аклагын, мүнөзүн сактай турган жер бул үй. Үйдүн ичи. Вот үйдүн ичинде жакшынакай обстановка, жумшак. Үйдө мына таптаза кыл да, үйдө эзе алып ал, укта. 2 саат, 3 саат. Жумушта 2 саат жумушка барасың, 7 саат иштейсиң, анан дагы 2 саат жумуштан келесиң, дагы бир жолдон детсаттарды кыдырасың, анан кийин магазинди кыдырасың, анан чарчап келесиң, анан үйүң баары жыйналбаган. Керек жок андайды. Бөлүнүш керек жана эмелер, жумуштар. Эркек өзүнүн жумушун кылсын, эркек таап келсин, аял киши экономный ошону коротсун. Анан жакшынакай ошону ысырап кылбай, үнөмдүү, таттуу, ширин тамак жасап, ошону акырынан эметиш керек да. Ынсап менен. Ачкымдан кызды утпайлы, ошол бүгүнкү темабыз. Ошол кээ бир кыздын энеси өзүнө тарбия бериш керек да. Тарбия бере албаган энелер бар да. Мындай жана азыр мына суроодо берип атпайбы, бачытты тоорап калдык депчи. Ошондой кыздарыбызга кимдер тарбия бериш керек? Энеси бере албай калса айрымдар. Ошону эми мындай да азыр чоң бир проблема. Өзү негизи калбай баратат да. Мурда айылда аябай жакшы жанагындай күчтүү жеңилдер болчу да. Күчтүү байбичелер болгон, чоң энелер. Ошол келип туруп тарбия берчи, атайын келип сабактарды өтчү, ошондой тарбия сабагын. Жана тойлордо, эмелерде бүт жерде отуруп алып, ошо ар нерсе ошо көбүнчө аябай үй бүлө жөнүндө көп сүйлөчү да. Мен чоң энем, мен энем мына бүт деберелерин дайыма кечке чейин ушу айтып берчү да, ар нерсе эмени. Сен кайненең сени көрүп атса, ой, тез кыймылбайсың. Бас тез деп ушинтип урушуп, кубалачы да, канетечи. Анан жакшы болду, мына бүт неберелер чоңоюп, баары жакшы болду да, тыммер тыпылдап, зыңылдап. Ошо кыздар өзгөчө, аябай жакшы болду. Жакшы тарбия алды, баары мына үйлөрүндө жыргап ушундай эме кылып жүрдү да. Жакшы кызмат кылып жүрдү үйүндө, үйлөрүндө. Тыпылдап өзүнүн эң негизи өзүңө тең башы. Ошол барган үй сенин үйүң болду. Ошол сенин королевствоң, ошол сенин кухняга эч ким кирбесин. Эч бир кайнеже, кайнесиңди эч ким кирбесин, бүттү. Кайнене да кирбесин керек болсо. Бүттү, сенин территорияң. Эч кимге бербейсиң. Ошол үйдү өзүң тазалайсың, өзүң жыйнайсың, өзүң иреттейсиң, эч кимди киргизбейсиң, эч кимди тийгизбейсиң. Эч ким тийбесин. Сен чашка ложкаларыңа. Вот сен хозяйка. Ошонун баарын бирок таптаза, жакшынакай, аккуратный. Жакшына кармаш керек да, ушу хозяйствону. Неге эркектерге айтпайт дейт, ошол үй бүлөңдү кара, урба, сөкпө деп кеңеш айтып коесуз мына. Мына эркектики чында, эркек көчөдө. Эркек даже үйдө отурган болбойт эркек. Эркек үйдө отурса, мелочный болуп, мүнөзү женственный болуп, бир балекет болуп калат. Эркек көчөдө жүрүш, мына эчеде көчөдөн таап кел. Вот ошо көчөдө жүр көбүнчө, ошо бар. Досторуң менен жүр, ата-энең менен жүр, бир тууганың менен жүр, жумушуңда жүр, бизнесиңде жүр, мечитте жүр, сабакта жүр. Келбе үйгө көп. Кутурба. Кел да мына оокатың дайындап кой, оокатың алып келип кой. Анан кийин анда кумар ойнобо, арак ичпе, зөкүрленбе, жөндөн-жөн кордобо. Айтабыз, эмнеге айтпайбыз? Айтабыз. Үйдү жакшы кара, аялды сыйла. Сыйла десе келип башыңа отургузба. Жакшынакай мындай нормальный сыйла да. Апаңан өйдө кылба. Апаң менен даже тең кылба. Өзүң менен тең кылба. Өзүңөн да пазыраак тут. Бирок кор кылба да, кордобо. Жөндөн-жөн эле себеби жок эле уруша бербе, себеби жок эле ура бербе. Жаман сөздөр менен оскорблять ете бербе, капа кыла бербе да. Анда өзүң да ошондой кордук көрүп калышың мүмкүн. Ассаламу алейкум. Көбүнчө аялдар күйөөлөрүнү жакшы көрүшсө, эркектер аялдарыны жаман көрүп калышат го. Күйөөсүнө сыр бербей,
орточо мамиледе болуш керекпи дейт. О сыр бербей айттым, аял киши мындай аял киши хитрый болот. Бир катындын мекери 40 эшекке жүк болот. Шуна амал көй болот да. Ошо амал менен ошо жанагы пультту келип управлять этишет да. Мына бир мужик деген роботту пульт менен башкарып турушат да. Ошо билиш керек, кайсы убакта кайсы пультту басыш керек. Анан болду, анан жакшынакай настроениесин көтөрүп, азайтып, күшөнтүрөбүз болот да пульт менен. Ошо бир кишинин сөзүн табыш керек, бир кишинин бүт мүнөзүн, анткени мына жаныңда жүрүп, бүт секреттин баары билинет. Ошентип кайсы нерсени жакшы көрөт, кайсы нерсени жаман көрөт, кайсы пультту бассаң сүйүнүп кетет, сени жакшы көрөт, кайсы пультту бассаң ачууланат, билесиң да. Ошо бир кишини таппайсың. Илгери жашачуда баары эле бизде эле киши болгон. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз баары бизде эле киши болгон. Эч кандай өзгөргөн жок, ошо гендер ошондой эле калды. Анан ошолор менен жашачы. Көрбөй туруп үйлөнчү, илгери көрчү эмес. Аталар келип эле, куда түшүп эле, кызыңды бересиң деп эле алып кетип эле, анан кийин көрчү. Ошондо эч ким ажырашчу эмес да. Болот экен да. Ошо бир кишинин незин таппайсың, бир сөзүн таппайсың. Мен айтпайм, мына кыз киши күйөөгө чыкканда бир жумушка орношкондой да. Айрда бир зөкүр директор отурат. Директордун өзүнүн айткан тапшырманы аткар, болду. Директор башканга тийишпейт. Сен мына поварсың, оокатын бишир, болду. Бухгалтерсиң, бухгалтериясын жакшы, болду. Бүтү директор келип кол коюп, айлыгыңды берип жүрөт да, ошондой. Өзүңүн милдетиңди жакшы аткар. Болду, башка эч нерсе жок. Анан жакшы аткарсаң, премия берет. Куттуктайт сени. Сыйлык берет, грамота берет. Да ошондой күйөө да келип сени сыйлайт. Сыйлык берет, шакек алып берет. Көйнөк, жаң, мына шуба дейт, шуба, месага шуба дейт. Сүйүндүр да. Күйөөңү ыраазы кылсаң, жакшынакай мамилең менен. Айттым го, бир күйөөдүн эмесин тилин таппасаңар, анан тарбияңар жок демек. Ошо күйөөдү табыш керек. Күйөөдүн эмесин. Күйөөдүн көңүлүн, кайнененин көңүлүн табыш керек. Буларды митсең, булар жакшы көрөт экен. Ошону кылабыз. Ушул айына, жылына ошол аялдарга, апаларга кандай белектерди бериш керек дейт? Бериш керек, бирок өтө көп, айттым, өтө көп бербегиле. Анткени мындай да эркектин акылы стратегический, көп жылга алдыга. Келип алып эле улам эле пирожки алып берип эле, улам эле торт алып берип эле, улам эле шашлык алып келип берип эмес, анда сен өнүкпөйсүң анда. Биз келип мына акча жыйнашыбыз керек келечекке. Келечекте үй курушубуз керек, келечекте машина алыш керек, келечекте балдарды окутуш керек, балдарды чоңойтуш керек, үйлөш керек, жайлаш керек, келечекке бизнес кылып коюш керек. Ошого акчанын бәрін коротпош керек. Бирок анда санда белек алып коюш керек, белек алып бериш керек, сүйүндүрүш керек. Керек болсо кичинекей белектер сүйүндүрөт адамды. Берип тургула, эмеңерге жараша белек алып тургула, берип тургула белек. Жана премия да, премия, белек деген мотивация. Бергиле, сүйүндүргүлө. Ошондо жана бири-бириңерге махабат артат дейт го. Менин атам таштап кеткен 32 жаштамын дейт, тааныбайбыз дейт, экөөбүз эмне дейсиз дейт ошол атага дейт. Экөө экен, атасы таштап кеткен экен. Кыз кишиби? Болду, ал все бүттү. Күйөөң менен жаша, болду. Ата сага эч кандай милдет да жок. Болду, эч нерсе жок. Акызы да жок, эч нерсе жок. Бүттү. Кичине учурашып коюш керек, болду. Эч нерсе жок. Даже өзүңдүн баккан атаң деле сени күйөөгө бергенден кийин болду, эч нерсе деле калбайт. Кичине эле мындай ата деген аты калат. Ата деген бираз жана сезимдери калат, болду, башка эч нерсе жок. Эч кандай милдет жок. Кыз кишинин күйөөгө чыккандан кийин ата энесинде эч кандай милдети жок, урматтуу угундар. Даже башка балдары жок болсо да эч кандай милдет жок. Бираз жардам бере алса, берсе болот. Бирок эч кандай милдет эмес, урматтуу угундар.
Вот милдет кимде? Ошо ата энени карай турган балдарында, балдар болсо бир туугандарында, ошо бир туугандар караш керек. Уруулаштар караш керек. А кыз киши болду, күйөөгө чык да, ошо күйөөң менен жакшы жашап кет, мына ошол сенин кылган кызматың, ошол сенин атаңды ыраазы кылгаң, ошол апаңды ыраазы кылгаң. Эң негизи ошо сен барда тыңып кет, ошол жерге үй бүлө болуп кет, ошол жерден бакыт таап кет, мына ошол да. Эч кандай ата эненин алдында башка милдет жок да. Туура айтасыз, ажеке, сизди колдойм дейт. Күйөөсүн тоготпогон аялга кандай мамиле кылыш керек? Рахмат алдын ала. Урматтуу туугандар, мындайда күйөө тоготпогон эң бир начар аял ушул. Бул фарз. Күйөөдү сыйлоо, күйөөдү урматтоо, күйөөдү бийик тутуу. Ата энедей кароо, ата энедей күйөөдү. Албетте күйөө эми окат алып келип атса мындай. А силер эми окат алып келип атса, жана королевский деп ойлобогула, урматтуу туугандар. Вот мына окат алып келип орточо. Элдикиндей эле, элдикиндей. Азыр эми бирок эл да бир балекет болуп калды. Эле комфортабельный издеп калды. Жок, жөнөкөй эл. Жөнөкөй эле окат. Ошого болду, ошону сыйлаш керек. Анткени мына мен айтам, бул биздин жашоо, мыногу жашоо, бул убактылуу эле жашоо. 70 жыл эле бул. Анан тиякта төбөлүктүү жашоо бар. Ошон үчүн мына күйөөдү ошо төбөлүк үчүн сыйлаш керек, төбөлүк үчүн. Күйөөдү ыраазы кылып, күйөөдү ыраазы кылуу Алланын ыраазылыгы болуп эсептелет. Ошо Алланын ыраазылыгы күйөөнүн ыраазылыгында. Аябай билип алгыла. Кичине кыймылдап, добросовестный жакшынакай аракет кылып алса болду. Сүйлөш керек. Анан жанагындай тоготпогон аял бул эң жаман аял бул. Тил албаган аял эң жаман аял. Ал жарабайт, ал сыйлабайт. Ал үй бүлөгө да жарабайт ал. Эгерде ошо өмөтүп калса, ал бүт сен бактысыз кылат да ошондой аял. Кете да албайсың. Качып кутула да албайсың. Бир балекет да. Кудай сактасын, ошо дуа кылып, Алладан суранып, анан тарбиялай турган бирөөлөр болсо тарбия берип үйрөтсө, мен көргөм да ошондойду. Оң болуп кеткен аялдарды көргөм да. Күйөөнү аябай жаман мамиле жасап жүрүп, анан кийин түшүнүп, анан оң болуп кеткендерди көрдүм да. Иншалла ошо бир эме болсо, жакшы үйрөтө турган киши болсо, үйрөтүп оңдоп коюшу мүмкүн да. Мен күйөөмдү урматтайм, буйруктан тагат карам дейт. Канткенде ыраазы болот эркек дейт. Бул ошо айттым го жанагындай, пульт билиш керек да, кайсы нерсеге ал сүйүнөт, кайсы нерсеге ыраазы болот, кайсы сөзгө ыраазы болот, кайсы окатка ыраазы болот, кайсы аракет кылганыңа ыраазы болот. Вот күйөөдүн апасын жакшы сыйласаң, туугандарын жакшы сыйласаң, ошо туугандарын мактап турсаң, ошолорго жакшы мамиле кылсаң, күйөө ошо жакшы болот, ошо күйөө сени сүйөт, урматтайт. Башкалар да сени сыйлайт. Башкалар да айтат, ушу жеңем аябай жакшы болду. Жеңебиз бизди эметип атат, мына сыйлап атат, урматтап атат. Атасын сыйла, энесин сыйла, өзүн сыйла. Күйөөгө эркелесек болобу дейт. Эркелесе эң сонун болот да. Эркелеш керек, аны менен күрөшүш керек, аны менен кучакташыш керек. Кучакташпаш керек, кучакташыш керек. Ойногула, күлгүлө, жыргагыла, сүйгүлө, сүйүшкүлө. Күйөө ошо болот, өз күйөө. Ошон үчүн үйлөнгөнүңөр, жыргаганы. Ол ошо жанагындай жакшы атты түзүп алып, ошо менен жакшынап жыргап, ойноп, күлүп жашаш керек да. Күйөөм эркектер менен жатканын билип калып ажырашып кеттим. Эми ага не дейсиз? Кантип жашамак элем дейт ал менен. Күйөө. Күйөөсү. Эркектер менен жатат. Ооба. Астагфирулла, жанагы эме голубойбу? Ошондой окшойт. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Анда эми болду, ажырашсаң башка күйөөгө тием, башка күйөөгө. Урматтуу туугандар, мындайда эгерде силер жакшы болсоңор, силерди алат кайра. Балдардын бәрин бергиле. Күйөөгө бергиле да, күйөөгө тийип кеткиле. Болду, аял кишиники ошондой.
вот келип ошондой эметсе, сыйлабаса, барктабаса, баркыңарды билбесе, вот, жаман болсо, анда башка балдардын бәрин бергиле да, күйөөгө тийип кеткиле. Силерди барктай турган, силерди түшүнө турган, сыйлай турган бирөөгө тийгиле да. Бирок балдарды берип салгыла. Аялга эмес, парыз эмес балдарды багыш. Бул эркектин парызы. Ушул жашоодо өч алсак болобу? Өтө катуу өчөшкөм дейт. Жок, урматтуу кондар, мындай да өч алып ора болбогула. Ансы эле өч ошо көрөт ал, жанагы барктабаган эркек акыр көрөт, кордукту көрөт, башка аялдын алуу, башка аялдан кордукту көргөндө анан кийин түшүнөт. Ошо бекер кылыптырмын, ушу бактысыз болдум деп. Сен жакшы болсоң, болду, жакшы болсоң, анан кийин күйөөң эртең айтат, баягы аялым жакшы экен, бекер кылыптырмын. Анан кейит, анан эметет, күйөт да, күйөт. Бул дүйнөдө өч алып ора болбогула. Ассаламу алейкум, менин аялым нааразы боло берет дейт. Өзүнүн төркүнүн мактап, жактап эмне кылыш керек дейт. Мына ошо урматтуу аялдар, бул төркүнүңөрдү унуткула. Төркүнүңөр бул история, илгерки история. Кереги жок история. Тарых, эски тарых. Чийип жашагыла, бүттү, жок. Мында муногу менен жашагыла. Анан күйөөгө нааразы болбогула. Мен айтпадым, мына силер бир жумушка орноштуңарбы? Айлыгы аз жумуш, бирок өзүңөр келдиңер. Болду эми, ошол жумуштан жумушка которулбай, ошо бир жерден гүлдөшүңөр керек. Келип алып туруп, бияктан 3 балалуу болдуң, анан экинчи күйөөдөн дагы 3 балалуу болдуң, анан дагы бирөөдөн 2 балалуу болдуң, анан жүрөсүң ушинтип. Ким карайт ошончо баланы? Болду, мына ошону ыраазы кылып, ошого ыраазы болуп бар нерсеге жашаш керек. Бүт адамдардын бәрин Алла Таала бай кылам деген эмес. Алла Таала бүт барыңар комфортабельный жашоо берем деген эмес. Алла Таала айткан, бул дүйнөнү мен сыноо кылам. Бирөөңөргө көбүрөөк берем, бирөөңөргө азыраак берем. Анан сабыр кылганыңар, ошону туура түшүнгөнүңөрдү бейишке киргизем деген. Мына ошого бул дүйнө урматтуугунда жыргай турган дүйнө эмес. Бул дүйнө татыктуу жашай турган дүйнө, өзүңөр татыктуу алып жүрө турган дүйнө. Жакшынакай алып жүрө турган дүйнө. Оорчулук болсо сабыр кылабыз. Жеңилчилик болсо жыргайбыз. Сыйлайбыз, урматтайбыз. Мына ошондой жашаш керек. Ассаламу алейкум, сиздин үйүңүздө акыбал кандай деп суроо узатат. Биздин үйдө акыбал жакшы, Кудайга шүгүр, урматтуугандар. Уруш талаш деген жок, билбейт. Уруш талаш дегенди. Эч ким урушпайт. Бәри өзүнүн вазипасын аткарып жүрүү, бири-бирине эч ким мешетмей жок. Бәри өз убагында айтканың аткарылат, окат десең окат, чай десең чай, түн жарымындабы, таң аткандабы, любой убакта аткан буйругуң аткарылат. Эч ким капа жок, проблема жок, урушмай жок, талашмай жок. Бар нерсеге ыраазы. Мына ушундай жашоо. Аябай орой насаат айтасыз. Неге аялдарды жаман көрөсүз? Жок, мен урматтуугундар, аялдарды жаман көрбөйм, мен жакшы көрөм. Пайгамбарыбыз 3 нерсени жакшы көрөм деген. Атырды, намазды, аялды. 3 нерсе. Мен да ушундай, мен да 3 нерсени жакшы көрөм. Ким айтты жаман көрөт деп? Мен жанагы бейтартип, тартиби жок, туура эмес жашап аткан аялдарды жаман көрөм. Туура эмес жашайт, ажырашып алат. Эч бир кичинекей бир болбогон себеп менен ажырашып алат. Даже себеби жок эле ажырашып алат. Анан жүрөт көчөдө. Кечке чейин ушу интернетте ар ким менен сөгүшүп, сагышып, ар кимге жагынып, бир балекеттердин бәрин жазып отурат. Мына ушу бузулуп жүрөт. Мен ошолорду жаман көрөм. Бузулгандарды, тартипсиздерди, күйөөн жеген, куруткан, бәрин жок кылган, ташып кеткен.
стерва бир балекеттер бар да ошондой. Ошолорду жаман көрөм. Ким айтты мен жаман көрөт? Жакшынакай момун болуп, өзүнүн вазифасын аткарып, жакшынакай үй бүлө күтүп, балдарын жакшынакай тарбиялап, күйөө менен кайын менен жакшынакай мамиле жасаган ким жаман көрсүн? Бизге ошондой аялдар керек. Түп жакшынакай жүргөн, скромный, жөнөкөй, таза, тыкан, өзүнүн ишин билген, өзүнүн үйүн, өзүнүн күйөөүн сыйлаган, ата энесин сыйлаган, кайната кайненин сыйлаган. Ошондой аялдар жакшы көрөбүз. Тартип менен жүрсө. Биз сурабайбыз алардан, эч нерсе сурабайбыз. Мына кыздар урсайт атабыз. Барда эле ошакта ошолордун тилин тап, ошолордун көңүлүн тап, ошолор менен жыргап жашап, бүт бизге бир тиын да пайда эч нерсе бербе, бизге эч нерсе керек. Болду, ошону менен жакшынакай жүрүү, биз да ыраазыбыз. Биз ошого бактылыбыз. Өзбек ажы, Чубак ажы тууралуу эмне айта аласыз? Чубак ажы сиз үчүн ким дейт? Чубак ажы, Алла ыраазы болсун. Чубак ажы чоң иштерди жасап кетти, чоң алым, аябай көп ишти жасады, аткарды, машалла. Көп иштештик. Биз бир 10 жылдай биздин телевидениеде чыгып жүрдү. Чубак ажы, Алла ыраазы болсун. Көп бригада жүрдүк. Кээ бир иштерибизди бир жасап жүрдүк. Кеңешип жүрдүк. Алла ыраазы болсун, чынында аябай көп аракет кылды, аябай ошо илимди алган илимин бияка таратты, Кыргызстанга көп аракет кылды. Алла ыраазы болсун, Алла бейишин берсин. Аябай сыйлайбыз, урматтайбыз. Ошондой көп жол көргөзүп кетти жаштарга, жакшы үлгү болуп кетти. Ошондой жакшы нерселер жасады. Баяман Амиркулов деген суроо узатып атат. Мен өзүм бир комнатада үйдө турам. Аялымдын апасы, иниси экөөсү бир комнатада тыгылып келип алса эмне кылам дейт. Сиз менен кантип жолсак болот? Же өзүң качышың керек, же аларды сүрүп чыгашың керек да. Болбойт. Мына айтпадым мен, кайын журттан алыс болгула, вообще жакындатпагыла. Акырын бир буту менен кирип, анан кирип алат, анан болуп чыкпайт. Көрөт да, күйөө баланын үйү жыргал экен. Өзүнүн балдары жок, бакпайт, баары аялдарын багып жүрөт. Анан күйөө бала унчукпайт экен, ошол жерде жашай берет. Жашап атат. Жолотпогула дедимби, жолотпогула. Ал келип чужой киши ал. Ал келип алып сенин катаңды издейт, сага нааразы, аялың бир жактан нааразы, кайнең андан бетер нааразы. Кереги жок. Чыгаргыла, чыкты, кет. Же башка жака чыгып кетме, мына ошо квартирадан эмете. Бирок квартираңды бербе, өткөрбө. Ассаламу алейкум. 50 жаш берейин десем, аялым, кызым болбой жатат. Кандай дейсиз? 50 жаштык той. Ооба. Эч бербегиле, урматтуу кондар, бербегиле. Эч кандай той бербегиле андай. Бул наоборот капа бул. Бул аза бул. Сен картайып баратасың. Ар бир жылың сени картайтып барат да, бул картайды көзөй. Бербегиле, эч кандай жок бул нерсе. Кетирбегиле акчаны, коротпогула. 50ге чыкканын көрчү, мына 50ге чыктым эле деп, бар атаңа машина алып бер, атаңа жаңы чапан, кийимге алып бер, энеңе алып бер, туугандарыңа бер, мына бүт бәрін. Кетирбе андай нерсеге. Ол баары бул жалган, бул туура эмес бул. Будан эч ким мүйүзү чыккан эмес, эч ким жыргап кеткен жок да, будан. Авторитет деле болбойт бул. Кереги жок мындай авторитеттин. Бул жанагы биздин тарыхта да жок мындай нерсе. Эч кандай денережин жок, урматтуугандар. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, бүгүн сиздер менен биз кыздардын тарбиясы жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан мынакей ким кыздарын жакшы тарбияласа бейиш кирет деген хадис. Анан ошол баягы сиздин көз карашыңыздан эл аралап жүрөбүз, сабактарда өтүп жүрөбүз. Азыркы ушу ата эне кыздарын кандай тарбиялап атат? Эмне жетишпей атат? Айттым, тилекке каршы аябай начар болуп атат. Вообще жок. Илгерки тарбия жок болуп калды, илгеркилердин тарбиясы жок болуп калды. Илгери катуу тарбиялап бекем кармаганда, кыздарын бекем, өтө бекем кармаган, аябай катуу тарбия берген. Мына кыздарын бош кармап, контроль жок. Каякта жүрүп, эмне кылып жүрүп, жанагы вечерлерге жүрүп атат. Жок андай, бербегиле, жөрбөгүле.
мечер жигит болбош керек кыздын тарыхында болбош керек кыздын. Жигит деген болбош керек тарыхта, урматтуугандар. Анткени эртең билинет, бул сен тиги жигит менен жүрүсүң, бул жигит менен жүрүсүң. Эч болбойт андай. Эч кандай таптаза бойдон башка. Карагыла, кызыңа жакшы тарбиялагыла. Айттым го, мына илгеркинин тарбиясы жок болот азыр. Азыр жок. Айта албайт, даже билбейт. Айтса да тиле албай атат. Анткени муну энелер да көрбөй калды ушундай тарбияны. Илгеркилердин тарбиясын көрбөй калды. Тилекке каршы. Жанагы мен айттым го, мына тарбия деген даярдоо, жашоого даярдоо, жашоого үйрөтүү. Бүт бәрін жасап тұрыш керек. Егер жеңелер, мына жеңелер де тарбиялашы эле, жеңелер де жоқ азыр. Бәрі базарчы. Жоқ ешкім тарбия керек. Мына ошо тилекке каршы ушундай болуп калдык да биз. Мухаммед деген жигит сиз менен кантип жолуксам болот устаз дейт. Жана дагы биздин кыздар сурап атат. Жакшы эркекти кантип тандайбыз, ким тандап берет деген. Жакшы жигитти? Күйөөнү. Жакшы жигитти келе тандап беребиз. Даяр толтура жигиттер бар. Намаз окуган, таптаза жүргөн, тең келе толтура. Аябай кандидаттар көп да бизде. Үйлөнөм дегендер. Келе. Таныштырабыз. Аны айтабыз, мына сага жарайт, мына жарабайт. Жигиттин жана эмесин караш керек да. Иманын кара дейт. Иман бол, жана ичпеген, чекпеген. Анан мүнөзүн кара дейт да, мүнөзүн. Анан жана эмесин карагыла, жана сулуулугун карабагыла анын. Жигиттин иштейби, иштебейби, эмне иш кылат? Серьезныйбы, серьезный эмеспи? Ошо үйгө жарайбы, жарабайбы? Ошону карагыла. Сурагыла, үй эмне жашайт, эмне кылып атат, кимизи кандай жүрөт, тууганы эмне кылып атат. Чоң кишилер караш керек да, чоң кишилер карап бериш керек. Ошо туугандарыңардан чоң киши, могу үйлөнөм деп атат десең, анан барып сурап, жолугуп, баарын сурасың, эмне иш кылып атасың, кантип багып атасың, эмне планың бар, эмне кылайын деп атасың. Ошонусун караш керек да. Ассаламу алейкум ажеке. Күйөө арамза, кечке уктап түнү менен телефондо. Аялын жөн эле жала кылып, сөгүп, урушуп, ичип алып, иштебей эле жүргөн эркектерди эмне кылыш керек? Талак дагы бербеген эркектерди балдар үчүн чыдап жашаган туурабы? Тилекке каршы ушундай эле да болот атат да, ушундайлар бир паразиттер болот атат бизде, чынында тилекке каршы. Балдарына да жаман үлгү, өзүнүн жүрүшү да жаман. Тилекке каршы ушундай болот да, мына байкуш кээ бир аялдар бар. Ошо кор болот да. Көргөм мен ушундайларды, кечке чейин ичип жүрүп өлгөндөрдү көрдүм да, ичип жүрүп, сабап жүрүп, аялым өлдү да, ошентип өлдү. Бирок ошонун балдары жакшы болду да, көбү. Балдары жакшы болуп кетти. Ошо жанагы атасынын жаман эмесинен качты ошо арактан ошо. Көбү мен ошондойду көп көрдүм да. Бирок ошо апасынын жана сабырынан, апасынын ошо жанагы жакшылыгынан болуш керек да, менин оюмча. Чынында эле ошондой аялдар көрдүк да, ошондой аялдар аябай жана ичип, бүт аялын тапканында ичип салчу. Эч бир бүт жана да арамзадай да, ошондой ичет, жейт, ошо достор, кечке чейин алкаш достор. Ошентип жүрүп өлдү да ошолор. Көп өлдү ошолор. Тилекке каршы. Ошону биз коом тарбиялаш керек эле, ошону коом тарбиялаш керек эле. Коомдо жана күчтүү адамдар келип ошону жанагындай сабап болсо тарбиялаш керек. Бирок болбой калды. Бизде коом башкача болуп калды да. Коомдун эчким иши жок. Атанын тили өтпөйт, аганын тили өтпөйт, ушундай болуп калды, тилекке каршы. Ассаламу алейкум. Кантип намаз окубаган адамды туура жолго баштаса болот? Намаз окуу десек жаман көрөт. Эми аны урматтуугандар дуа кылгыла, башка адамдарды сураңгыла, ошо келип айтсын. Кээ бирлерин балдар иманга салып коюп атат, кээ бирлерин. Кээ бирлерин балдары салып атат мына азыр. Мен мына бирөөдү көргөм. Канча жыл айтсак да болбой жүрдү, анан
элдин баары умрага баратканда умрага жибере берсе ошо умрадан кийин жакшы болуп кетти. Атасы да апасы да баары намаз окуп. Ошондой бир метод да болуп атат. Мен эми аны таң калып атам да кандайча ушундай болуп атканын. Бирок ошол метод менен да көп адамдар ошондой намазга түшүп кетип атат да. Бирок эң негизи жанагындай жакшы адамдардын эмеси керек, таасири керек. Жакшы адамдар келип бир нерсе айтса, ошонун таасири менен жетелесе жүр. Ошо бир жака алып барып жүрүп үйрөтсө, мисалы жанагы даватчылар алып барып үйрөтүп отуруп намаз окутуп коет көп арак ичкендерди башкаларды. Ошо иши бирөөнүн таасири керек да, жанагы жүрбөй калган машинени сүйрөйт го эми трос менен, ошондой да. Ассалому алейкум. Үйдө бала карап, күйөөнүн кызматын кылып олтурган аялдарга Аллах Тааладан кандай сыйлыктар бар? Алла Тааладан аябай чоң сыйлыктар бар, урматтуу угандар. Мына аялдын үйдөгү иши эркектин согуштагы тапкан соогундай дейт да. Үйдө аял бир нерсе кылып атса дейт, үйдөгү тиричиликте. Ошо жанагы эме эркек киши согушта ошо кылычы менен жанагы согушуп аткан ошондой сооп табат дейт. Эң чоң сооптор болот да. Кудай буйрса ошолорго бейиш болот иншалла. Ошон үчүн сабыр кылыш керек. Мына кичинекей убакытта ушу кичинекей жашоодо сабыр менен жашаш керек. Билиш керек, бул айттым го, бул турмуш, бул дүйнө оңой эмес, урматтуу угандар. Кээ бирлери ушундай кыйын акыбалда, инвалид, ден соолугу жок, буту жок, көзү жок, колдору жок, дагы башка майып, оорукчал, канча аябай ушундай адамдар бар да. Аны көрдүңөрбү? Ошого караганда силердин акыбалыңар аябай жакшы. Ошон үчүн сабыр кылгыла. Эч боюнча ошондой күйөө, зато балдар бар, ден соолук бар, көз бар, кол бар. Бираз оокатың болсо эле, ошол деле пайгамбар айткандай, бираз эле бир күндүк эле оокатыңар бар болсо дейт. Үстүңөрдө эмеңер бар болсо дейт, могу жам жүрө турган жанагы крыша үйүңөр бар болсо дейт. Кепедей болсо да. Ошол силерде бактылуу болгонго укуңар байт да, бактылуу болгонго. Бактылуусуңар деп айтып. Биринчи жолдошумдан бир кызым бар, бирок атасы кабыл алган эмес. Кичинесинде, бирок азыр кызы 12-ге чыкты. Атам кандай эле деп сурайт. Анан катыштырса берсем болобу? Кызым кызганып сурайт дейт. Кызылып жүрөт экен да кызы. Тааныштырыш керек го, Тааныштырып коюш керек. Анан бирок жанагындай кабыл албаган болсо, эметсе дагы травмировать этеби, Аллах билет да. Мына экинчи күйөө менен жашап атат, туура? Ооба. Эми экинчи күйөө менен анан көрчү экинчи күйөө менен эле жүрө берсин, эми травмировать этпей. Анан баары күйөөгө чыгат да, өзү негизи кыз баары күйөөгө чыгат. Ошо бираз чыдасын, анан кийин күйөөгө кетет. Ошо менен болду, бакыт тауып келсе, ошолду жакшы да, ошонусу жакшыраак. Жана башынан баштап албаган атага караганда ошо жанагы багып жүргөн атасы ошону менен эметкени жакшыраак да эми. Ассалому алейкум устат. Атамды көп жолу атамды төшөктө көп кармадым. Ар кандай аял менен көп аялдар менен апама айтсамбы же унчукпай эле койсомбу? Атасын апам билбейт. Мен атамдан өтө жек көрүп калдым атамды дейт. Эркек айтат да? Уулу айтып атат окшойт, уулу же кызы. Апасын айтпай эле коеюнбу, айтсамбы деп сизден атаң айтпай эле кой. Ал эмне кереги бар эми азыр картайганда атаңа айтып, апаңа айтып, өзү негизи жанагындай күчтүү эркек болсо алыш керек эле. Азыр эми тилекке каршы ушундай болот да, мына биз мусулмандай болбой атабыз да, мусулмандай болбой, жанагы ыймансыз коомдой болуп, ойнош кылып ушинтип жүрү да. Алда бир муктажы бар. Эми ал айта албай атат, баласына айта албайт, эч кимге айта албайт. Ушундай коомубуз ушундай да азыр. Тилекке каршы. Анан айтпай эле коюш керек анан. Айтпай коюң жакшы. Анан жек да көрбө. Анан көрсө ошо Кудайдан суран, ошо Алла Таала
тобук берсин, ыйман берсин, Алла Таала атаң түз жолго салсын, жаман иштен сактасын деп. Ассаламу алейкум. Эркек кишинин милдеттерин айтып өтөсүзбү дейт. Эркек кишинин милдети мындай да, эркек кишинин милдети мына үйдү кароо, үйгө окат аш менен кийим кече, ошо дары дармек, дагы бир нерсе ушулорду камсыздоо да. Камсыздоо мына үй, окат аш болду. Ал үйдүн ичинде бүт аялдыкы баары эле. Калган баары. Эркек көчөдө. Ошо эркек келип ошол жактан табып келиш керек. Анан келип ошо келип майда чүйдөсүнө килишпей, бирок талап кылыш керек да. Мына бүгүн мындай тамак жасагын. Мына многун эмеде эле ылгын. Мына многу жилик, ушул жиликтерди эле сал. Ал укуу бар ага. Анан калган майда чүйдөсүнө көп кийлигишпей, эркектин үйдө аз эмеси кыла турган иши. Эркектин көчөдө мына окат табып келди. Вот. Камсызданып отуруп болду, ошол эле өзү. Анан албетте жанагындай үйдө мамиле жасоо жанагындай. Аял менен, балдар менен жакшынакай. Балдарын тарбиялап, балдарын ары бери алып барып, спортко, башка жакка көргөзүп, жер көргөзүп, эл менен тааныштырып, туугандар менен тааныштырып, ошондой да эркектики. Анан жанагындай эркек кечкиче үйдө отуруп алып, картошка арчышып, кир жуушуп ал туура эмес, эч андай эмес. Эркек киши аялдын ишин кылбаш керек. Ошо балдары да көрбөсүн андайды. Эркек киши өзүнүн ишин кылсын. Анан айттым го жанагындай комфортабельный жашооду туура эмес, урматтуулар. Кечке чейин ошо жумуш деп жүрө бербөйгө. Ал туура эмес. Кичине элден кем эмес жашап атса болду. Ошондой да эмеси турмуш. Анан кечки эркек кишинин мойнунда өзү ата эне бар, өзү мекен бар. Эркектин мойнунда дини бар, мекени бар, ата энеси бар, бир туугандары бар. Ошонун баарын караш керек. Бар ошолорго да жардам бериш керек. Ошолорду да караш керек. Кечке чейин аял отуруп алды, аялдын тилин алып алды, аялга алып берип эле, аял менен ээрчишип жүрө болбойт андай. Эркек кишиники вот мына жанагындай вазипалары бар. Үйдөн тышкаркы. Ал фарз буга. Ата эне фарз. Ата эненин окат ашын карап, ата эненин кийимин карап, ата эненин жашоонун карап, бир туугандарды карап, керек болсо экөөлөрүн үйлөндүрүшүп, жанагындай окуттуруп, ошондой эркектики. Эркек ошонун баарын караш керек. Ассаламу алейкум. Атам намаз окубайт, апам намаз окуйт. Апамды көп каргайт. Сен намазың жалган деп айта берет. Апам жашынып жүрүп намазын окуйт, тахажжутун таштабайт. Бирок атамдын нараазычылыгы өтөбү дейт. Атаң нараазычылыгы өтпөйт. Атаңдар Кудайдын алдындагы нерсени аткарып атканда болбойт ал. Атанын ал жагынан нараазычылыгы өтпөйт. Атанын нараазычылыгы жана өзүнө тиешелүү кылбай койсо, ата кызыныкын. Ошондой өтөт нараазычылыгы. Бирок жанагындай Кудайдыкын эметкен, Кудайдыкы эң өйдө, урматтуулар. Бул атаң да күнөөкөр, атаң чоң күнөөкөр. Ошон үчүн жанагындай энеңди Алла Таала ушу сабыр берсин. Жанда ошондой аялдар бар, жакшы аялдар. Сабыр кылып, ушу бейкинип боздо окуп, Кудайга сыйынып жүргөн. Кудайга сыйынуу урматтуулар баарыбызга парыз. Ошон үчүн жараткан бизди Алла Таала. Айткан, мен силерди жаратканымдын себеби ошол деп. Мен үчүн, мага сыйыныш үчүн бир 70 жыл сыйынгыла, анан кийин түбөлүктүү жыргайсыңар деген да. Ассаламу алейкум. Карындашым 23 жашка чыгып калды. Күйөөгө берейин десек, атам апам болбой жатат. Ой, кокуй бергиле, уже бүтүп калыптыр, жарым өмүргө кетип калыптыр. Бергиле тез бериш керек. Андан кийин такыр чыкпай коет, анан кийин. Бул ага кереги да жок ба күйөөдүн. Уялбай да калат. Тез бергиле. Мүмкүн болсо эле тез бериш керек кыз кишини. Кыз кишини тез бергиле, урматтуулар. Ногу кыз киши көчөттөй. Жана мартка чейин, марттын аягына чейин орноштуп эметип коет го, жана көчүрүп барып.
Должен. Андан кийин кеч, анан кийин эме бербей, мөмө бербей куурап калат. Кыз кишини тез бериш керек. Ассаламу алейкум таксыр. Кызды туура тарбиялоонун жолдорун айтып бересизби? Азыркы кыздар көп укташат. Бир нерсе айтсаң тултуңдашат. Ошо айттым жана энелер тарбияшы, ар эми эркек киши айта албайт кызына катуу. Ошону энеси тарбияш керек. Энесинин гайкасын бараш керек, атасы. Мына эмне тарбияң деп. Тилекке каршы ошондой болуп, тилекке каршы биздин системабыз бузулуп кетти. Вот анын көрөбүз эмесин аягында жана акыбети аябай ачуу жемиштерди көрөбүз да. Кызды тарбиялаш үчүн айттым, жанагындай мүмкүн болсо жакшы тарбия бере ала турган аялдарга алып барып, ошого насыйх айтырып, ошондой аялды чакырып үйрөттүрүш керек да. Ошолордун үйлөрүнө жана тойлорду алып барат го кыздарды. Ошо илгери мындай болгондо, илгери бүт баарын жазачы да, жанагы кийистерди жазачы, шырдактарды жазачы, дагы бир нерсе, анан ошо ашарларга жанагы алып барып кыздарын ошондой кошчу да. Анан аябай уус кылып чыгарып бүт баарын жазаганды үйрөнчү. Тойлордо жана борзокторду жазатырып, башка кылып ушунун баарын жана өзүңөр да той кылганда жеңелер келет, ошонун баарына кошуп жеңелер менен кош тарбия, өзү ошондой тарбия. Айттым го, эң чоң тарбия бул жанагы келечекте үйдө жашоого тарбия болот да. Үйдө жашоо тарбия. Ошо жанагы көрсүн, жана жеңесин көрсүн, эжесин көрсүн, күйөөдөгү эжесин. Бирок эжесин караганда жеңесиники жакшыраак. Анан жанагы байбичелер келип насихат айтып үйрөтүш керек, тарбиялаш керек. Турмуш ушундай болот, турмушта оор болот, турмушта ушундай кыйын болот, ачуу болот, кемчилик болот, ошонун баарына чыда. Мына ошентип турмуш болот деп үйрөтүш керек да. Жанагы улуу байбичелер, нарктуу, акылдуу байбичелер үйрөтүш керек. Намаз окуганы менен ниет пейили тар. Бир тууганына ырайымы болбосо, адамдын жакшылыгын билбесе, намазы кабыл болобу? Так, урматтуу, намазы өзүнчө да ал. Кээ бир жанагы мүнөзү жаман адамдар да бар. Намазы ал өзү бүт барысқа барс. Жанагындай акмак адамдар бар. Тупой адамдар бар. Жалкоолор бар. Аябай вредный адамдар бар. Жана подлый дейт го, жанагы. Аябай жаман адамдар. Бирок баарына парыз да. Бүт баарына парыз. Баары окуш керек. Алланын алдында парыз өзүнчө. Анан ошон үчүн бүт баары окуш керек да. Окуй берсин ал. Аныкы өзүнчө аныкы. Алла Таала мүмкүн ошонуз менен оңдойт. Оңдобосо ошо эптеп бир жерине илешет да мүмкүн. Ошон үчүн анын эмесин намазы башка да эме менен. Бирок жанагындай таасир бере турган кишилер болуш керек да, ошону оңдой турган. Жанагындай китептер болот. Аябай таасирлүү китептер. Ошо китептерди окуш керек. Таасирлүү окуялар болот. Ошо жанагы адамдар келип туруп, чын эле мен тура эмес экен, мен ушундай жаман киши турбаймынбы дей тургандай. Ошондой окуялар окуза, көп окуялар болот ошондой. Сүйлөшкөн жигитим менен турмушка курабыз деп жүргөн элек. Мен иштен чыгып коллегам менен кетип атсам, апасы көрүп нито ойлоп калды. Апасы баласы деле айнып, эми не понимание апасы айнып жатат дейт. Экөөтүң айнып атат. Ошол баягы сүйлөшкөн жигити менен сүйлөшүп жаткан анбай иштешкен жигити менен иштешкен адам менен бараткан апасы көрүп калыптыр. Баягынан апасы айнып атат, эмне кылабыз деп атат, окшойт да, кандай болот баягы деп. Ошо деме, урматтууңдар, мына кыздын эмеси аябай апасында кичинекей бир нерсе болсо жанагындай көрүнө берет да, косягы. Анан баары жаман ойлоп, ошон үчүн айттым го, жанагындай сомнительный бир нерселер болбош керек да. Көчөдө көп жүрбөш керек, өзгөчө башка бир эркек менен жалгыз жүрбөш керек. Жанагындай түндө иштей турган жумуштар, эркек көп жерде иштеген жумуштар ушундай болбош керек да.
себебен де аябай мындай ушактар тарай берет, эч нерсе кылып алсаңдар ушактай берет. Сол эмес тиги бул деп. Ошон үчүн кыз кишини айттым ғой, көп адамдардын арасында аралаштырбай, көп көчөгө чыгарбай, ошо тез ошо жанагы бере турган жака бериш керек да. Сөз чыгартпай туруп. Ассаламу алейкум. Менин эрим 3-4 жылдан бери Россияда үйлөнүп алган. Бизге чалып сурабайт. Балдар үчүн жашайын десем болбоду. 4 балам бар. Тилекке каршы ушундайлар көбөйдү азыр, аябай көбөйдү. Тияка барат да, анан кийин башка бирөө менен үйлөнүп атат. Анан кийин буякта аялын, үй бүлөсүн бәрин таштап коет да, тилекке каршы. Ошондой жоопкерсиз, аябай көп болду да, ошондой жоопкерсиз, ыймансыз адамдар. Аябай көп. Келип ошо балдарын бакпай, мисалы балдарын бүттү, балдары фарс да. Балдарын бәрин ошо тууганына бериш керек анда. Май баккыла деп. Жанагы эгерде ажырашкан болбосо ажыраштырыш керек, муфтий аркылуу. Ажыратып алып туруп чыккыла күйөө, бергиле балдарын баары, мә сага деп. Бак өзүң. Ошо туугандарына бергиле балдарды. Ассаламу алейкум. Таксыр, аялымды досум менен кучакташып өбүшүп турганын көрүп калдым. Эмне кылышты билбей жатам. Анда бүттү, анда аялың көңүлү башкада экен анда. Бул анда болбой калды, уже болбой калды. Туура эмес болуп калды. Тилекке каршы урматтуулар, мына жана аял сыйлабай калганда ойноштук кылат дейт да. Сыйлабай калганда бул башка бирөө табат дейт. Же башка бирөө таап алса, анан кийин сыйлабай калат. Же сыйлабай калса башка бирөө табат. Мына ошондой да. Мына болду, андан кийин болбойт эми. Үй бүлөдө болбойт да, башка бир кетирип башка аял албайынча ушуну болбойт анда. Мына ушул кызда, мына кыз, келин, жеңе, өмүрлүк жар болуп ушунун баардыгы чыгып атат. Эгерде кыздарыбызга туура тарбия берсек, бербесек ушунун баардыгы жок деген маселе да. Ооба, мына ушу айттык го, мына бир эле кыздын ичинде ушунча көп роль бар да. Ушу эметпесек, мына кыз кезинен кийин эле башкасы болбой калышы мүмкүн да. Болду, күйөөгө чыкпай калышы мүмкүн. Ушуларда ачке. Жеңе де болбойт, эне де болбойт, аял да болбойт, эч ким болбойт. Ошо чоң бабушка да болбойт. Мектептерде, медреселерде, ушул окуу жайларда ушуларды ачса, тарбиялык саат кылып өтүш керек экен, мындай. Мамлекет деңгээлде. Ушу үй бүлөлөр үчүн, үй бүлө азыр аябай кыйрап атат. Но Казакстанда 80% ашты ажырашуу. Миски бир 70-ке жакындап калды. Себебинен мындай тарбия жок болот. Эмесин үйрөтпөй жатат. Тарбия үйдө кандай болуш керек, кантип сабыр кылыш керек, күйөөдү кантип сыйлаш керек, кайненени кантип сыйлаш керек. Ошол жок болот да, ошол нерсе жок болот. Өзүнө турмушка, адеп акылыкка тарбиялаш керек катуу. Ошол жок болот бизде. Ошо адеп акылак деген ошо эме поведение, мамиле, кантип мамиле кыласың? Күйөөңө кантип мамиле кыласың? Атаңа, күйөөңүн туугандарына, милдетте башка бүт үйрөтүш керек. Ошонун баары үйрөтүлбөй атат. Анан ошон үчүн ошол себептен аябай ажырашуу көп болуп атат. Түшүнүктүс көп болуп атат. Бактысыздык көп болуп атат. Бактысыздык, урматтуулар, оокат аш бар болгону менен бакыт жок. Кандайсыз устаз? Биз көп жылдан бери балалуу боло элекпиз. 4 жолу боюмдан түштү. Күнөө менде. Мендекен, баланы көтөрө албайт экем. Күйөө менен ажырашкым келет. Анын балалуу болуусун каалайм. Өзүм талак бер десем бербейм деп атат. Өзүм кетсем күнөө болобу? Кандай кеңеш бересиз? Мен бирөө тааныйм да. Ошол айтты да. Ушундай эле улам эле бала түшөрчү дейт да. Анан кийин бир молдого барып, анан молдо окуп бер дейт. Ошондон кийин төрөт дейт, эч эме жок дейт. Ошондой жана ичинде жин кирип алышы да мүмкүн. Жанагы маткалардын эмесине, жанагы трубкаларына. Жин отуруп алат дейт да. Ошондой да болушу мүмкүн. Анан дагы бир ошо эме бар, ошо эжеге балким пайда болуп калат. Ушул Василовкада Замира деген эже бар экен, ошо эмчи. Баягы көтөрөт экен да, балдарды көтөрүп, ушул аял кишилерди, балдарды карайт экен, жаш балдар. Балким ошого кайрылсаңыз, балким. Ошондойлор бар. Анан айттым, жана жиндер отуруп аткан да, жиндер. Ошолор келип көрүнүш керек да, ошо жанагы айттым го, бирөө болбой жүргөн бет, анан
молда келип окуп бер дейт, ошондон кийин жакшынакай төрөт дейт да. Ассалам алейкум таксыр. Намаз окуганда китепти карап окусак болобу? Баштаганда болот, баштаганда. Анан кечке чейин эле өмүр бою жүрөлү эле. Вот мисалы мына кичине эле бир 2-3 сүрөдө, 2-3 сүрө менен эле окуп кетебиз болот да. 2-3 эле сүрө. Ичинде бир 10 чакты сөз бар, болду. Ошону жаттабаш керек. Биринчи баштаганда 3 эле аят окусаң да жат баштай боло берет. Окуш керек да, ошо аракет кылыш керек. Анан мынакей ушул жанагы мектептерге деп атпайлыбы ачке? Мектептерге, бала бакчаларга ушуну мугалимдер, тарбиячылар, билим берүү министрлиги аркылуу ушуларды мындай мектептерге берсе болобу? Эң жакшы болот эле, бирок тилекке каршы мектеп бир тарапта жүрүү. Мектепте жок тарбия, ошо адеп ахлак да жок, адеп ахлак сабагы да жок. Мурда иман сабагы бар эле да. Ошо иман сабагы бар да, биз көп китептерди өткөргөнбүз, семинар кылып. Анан кийин ошону чыгарып салып, анан кийин адеп ахлак сабагы да жок болуп калды. Азыр жок, адеп ахлак сабагы да жок. Тилекке каршы. Мына ошон үчүн муштаж, бузулуу, анандай кичинекейинен эле эркек менен кошулуу болот азыр. Эркектер менен кошулуу. Чоң бир балекет, анан кийин аборт, анан бул туубай калат да ошо кийин. Ошон мисалы мен билбейм, азыр мына идеология чыгардык деп атат, эми билбейбиз, көрөбүз го эми кандай эмне идеология чыгарды. Мүмкүн ошол жерде бардыр. Сөзсүз үйрөтүш керек ушуну мектептерде. Адеп ахлакты, ата-энени сыйлаганды, мугалимди сыйлаганды, улууларды сыйлаганды, үй бүлөнү бүт үйрөтүш керек. Саламатсызбы? Никеси жок бала оорулуу болуп төрөлүп калды. Атасы күнөөлүүбү? Баланын атасы келбейт, жардам да жок. Азыр чында ушундай көп болот да. Оорулар көп болуп атат. Балдардын арасында төрөлгөн балдарда аябай жанагындай эмелер көп болот да. Бир нерсе болуп атат, жанагы вакцинабы, мүнөзү бир балекети, уламдан рентген, уламдан бир нерсе кылып туруп, анын үстүнө тамактарда да көп зыян болот да, тамактар. Зыяндуу тамак көп болот. Ошондон төрөлүп атат эми жанагындай. Оорукчал балдар төрөлүп атат. Аябай жанагындай выкидыштар көп болуп атат. Ошо мүмкүн жана тамактар, жанагы энергетический напиткалар, да бир нерсе балекеттер, вакциналар бүт аябай зыян болот да. Бир эле бизде эмес, бүт дүйнө ошондой болуп барат да азыр. Ассаламу алейкум. Мен ажырашып 4 балам менен ата-энемдин үйүндөмүн. Балдарыма муктаж нерселерди алып беришпейт. Алып беришсе карызга деп төлөйсүң деп алып береттир. Көп милдет кылып атамда баары бирдей дейт. Аталары. Бул тилекке ошо эмелерге бериш керек да. Ошо жанагы күйөөнүн туугандарына бериш керек, күйөөгө бериш керек. Ошол багыш керек. Өзү негизи ошол парыз. Шариатта эркек кишинин мойнундагы парыз балдарды багыш. Бүтүнлөй өткөрүп берсе да ошолорго багыш керек. Тилекке каршы эми мындай болот да, бизде эч нерсе жок да, же шарият жок, же буяк закон туура эмес. Бүт баары ушундай болуп барат да. Тилекке каршы эмне кыларыңды билбейсиң да. Тиги бакпай койду, карабай койду, алимент жок, иштебейт, башка болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, бүгүнкү ушул темабыз кыздын тарбиясы жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан ошол бүгүн темадан тышкаркы суроолорду окуган жокпуз. Көбүнчө ошол баягы айрымдар эмнеге окубайсыңар деп тарынгандар бар. Бүгүнкү теманын тегерегиндеги суроолорду окуп берип атабыз. Колдон келишинче. Анан кыздын тарбиясы деп атпайлыбы? Кээде ошол кыздарыбыз мынакей жаштайында ошол медреседе окуса талим тарбиялуу болот дегендер бар. Анан билесиз да, баягы 9-класстан окуш керек ал жакта, анан 11-класстан. Ушул кандай, туурабы же туура эмеспи? Бирок аякта деле тарбия жакшы болбой жатат. Аякта деле ушу жанагындай эмени үйрөтүп атат, анан Куран окуганды, жанагы хадистерди, да бир нерсе үйрөтүп, бирок могу чыныгы үй бүлө тарбиясы жок болот ар жерде да. Ар жерде ошо специалисттер жок. Өзү ошондой сабактар да жок. Анан бир адеп ахлак үйрөтүп атат. Бирок тилекке каршы жукпай жатат да. Ошо мисалы жана аябай молда бача кыздар көп, айтынча жанагы сабак берип атат. Алар деле
сүйлөгөн баары эле феминистке болот да. Бүт эле туура эмес шарият окуган, шариатты подгонять этип атат да ошол жака. Бүт жанагындай шариат боюнча кайната жок, кайнене жок дейт. Андай эмес да, кантип жок кайната кайнене. Бар да кайната кайнене. Жок дейт да. Бар, туугандар бар, бүт баары бар. Шариат эч нерсени жок кылган жок. Баары бар. Вот ошо тууганчылык, бир туугандык, уруучулук бүт баары бар. Шариатта баары бар. Ал эмес жанагы салттар да бар. Бир гана жанагындай ширк аралашкан, бир башка туура эмес салттар болсо ал жок шариатка. А бирок бүт баары бар шариатта. Тек каршы жок болот да, жанагындай устаздар жок. Ассалаумалейкум устаз, Аллах сизден ыраазы болсун. Мен колледжде окуйм. Намаз убагы келгенде сабактан качып намазга барышым керекпи? Же сабак окушум керекпи? Кээде жума күнү качып кетем. Намазга рахмат. Ошо эме мындай да, бешин намаздыкын жылдырып окузот, сабактан кийин окузот бешиндикин. Бешиндерди. Ошо жана сабак окуган. Мисалы бамды уже эртең менен окугозун да, эртең менен. Ана бам бешин намазыныкын бир аз жылдырып окузот, бешинде асирге чейин окузот бешин намазын. Анан кийин жана жуманы суранып алса бар, суранып барыш керек да. Ошол жолумду каяктан ачтырсам болот деген да суроо келиптир. Эми дем салган молдолорго баргыла, эми дем салдырыш керек да. Анан ошол кыздын тарбиясы деп атпайбы эчке? Илгери ошол кыздын абийири, намысы дечү. Анан сиз айтканда жана жеңе деген институт бар эле. Азыр ошол тилекке каршы жок болуп баратат. Анан ушундай учурда мамлекеттенби же коомдонбу, илгери коомдо тарбиялачу эле да, азыр коом өзү менен өзү. Анан келген ошол баягы кыздын кандай экени, ата энеси тарбия берген ошол баягы турмушка чыкканда билинип атпайбы? Анан ошол жерде бир аз чыпы ызычы чыкса, кыздын энеси айтып атат, ичип аткан кызым сыртыма атпай калыптыр. Кел, алар ким сага мындай орой айта турган, эртең менен эрте туруп тамак аш бер деп сен кул эмессиң деп, ушул кандай? Ошондой туура эмес, өзү энеси тарбияда жок болот, энесин. Энеси андай сөз айтканга укугу жок. Энеси айтпаш керек. Энеси кийлигишпеш керек. Эмне жеп атасың, эмне ичип атасың? Болду, кийлигишпеш керек. Сен мына башка бирөөгө бердиң, башка үй бүлө. Ал башка үй бүлө болдубу? Болду, ошол ачкадан эч ким өлбөйт. Эч ким жана бир аз сөз айтып койгондо эч ким эчтесе койбойт. Кыз эле чоңойгондо дерске болот анан. Коркпогула анан. Кийлигишпеш керек. Кийлигишсең бүттү, үй бүлөсү бузулат. Барбай эле койот, болду. Көп көргөнбүз. Мына азыр баягыдай дипломатия жок. Барда илгери урушса, барып кайрадан жараштырып, ушинтирчү. Азыр андай жок. Барбай да койот. Болду. Мына кетсең унчукпай да койот даже. Кел дебейт да, кайра жашайлы дебейт. Ушундай болуп калды. Бир аябай бир коом ушундай болуп калды. Анда ошон үчүн жанагы кыз тарапта кайнэжелер, кайненелерге буспагыла, келишпегиле, тийбегиле. Анын эмесине келишпегиле анын үй бүлөсүнө. Болду, үй бүлө кылып бердиңерби? Болду, ошол келип айттым, наоборот, жашаш эме үйрөтүш керек. Мына чыда деп. Чыдап жашаган. Анткени турмуш ошондой оңой эмес. Турмуш курган оңой эмес. Мисалы, бир кишинин табы каяктан силерге оңой болсун? Алла Таала бир киши берет, бир киши, эркек деген, мужик деген, муж, күйөө. Ошону келип эметпеш керек, упускать этпеш керек да. Кармаш керек бекем. Жабыш керек. Ошого жанагындай туура кыймылдар жасаш керек да, кыймыл аракет. Сизде мурут коюлган экен. Көпчүлүктө мурутту алдырып коюшат. Пикириңиз менен жактырган инсансыз. Кыздардын бүгүнкү кийимдери, жолтары жөнүндө сиздин пикир кандай деп суроо узатат. Бойго жеткенден кийин жамыныш керек, урматтуу. Мына декольте, төш ачып жүрбөйбү, төш. Бул европейский, бул урматтуу, биздики эмес бул. Жабык болуш керек. Мына аялдын денеси өзү аябай чоң, азгырык дейт, бул сулуулук дейт да, сулуулук. Эркекти азгыра турган. Ошон үчүн жалгызын дейт, оролузун дейт, бекинизин дейт. Ошо күйөө гана көрө турган болсун дейт да, күйөөнү арызын дейт, бүт бәрин. Анан ошо чоңойгондон кийин, бойго жеткенден кийин жамыныш керек, оронуш керек, жакшынакай жүрүш керек. Алла Тааланын алдында да,
парыз бул чоңойгондон кийин, бойго жеткенден кийин жамынып жүрүү парыз. Ошон үчүн жамынган туурада жамыш керек. Ассаламу алейкум устаз. Мен Россиядан келсем, аялым бир неме менен сүйлөшүп жүрүптүр. Анын да семьясы бар экен, менин да балдарым бар. Ошондо кандай кылсам болот? Бүттү мындай болсо. Бул аял кыянат кылган болуп эсептелет да. Эгерде сүйлөшүп жүргөн болсо, аял кыянат кылган болот. Ал аял менен жашаш мүмкүн болбой калат да чынында. Кызганыч болот, уруш талаш болот, жаңгал болот, бир нерсе болсо эле эзиңе түшө берет анан. Туура эмес болуп калды, туура эмес. Ошо айттым го жанагындай, урматтаганда биз жанагы шайтан дегенде байкабай калдык, карабай калдык. Шайтан жүргөн жок, жөн жүрбөйт шайтан. Шайтан дайым азгырат, бузат. Давай, оны жака бар деп бузат дайым. Ошон үчүн абайлаш керек, кармаш керек, аялды карап туруш керек. Айткы жана эмне үчүн аялды өзү жалгыз чыкпасын деп атат. Ошо бирөөлөр келип васваса кылбасын деп атат. Бирөөлөр келип бузуп койбосун деп атат. Бирөө менен жүрүп кетпесин. Ошон үчүн даже мына шаар өзү токойдон да жаман азыр. Шаар. Мурда мисалы мында да шарият өзү алыскы жолго жалгыз жүрбөсүн дейт да. Бул илгери охранасы болсун, алыс жолдон коркчу да каракчы, жолоочу, карышкы бир нерсе. А муну шаардын ичи андан да коркунучтуу. Шаар аябай коркунучтуу. Шаарда ушундай бузуклар, жаман адамдар көп да, ушундай азгырыктар. Ошон үчүн урматтуулар, аялды аябай караш керек. Андай 4 ай, 5 ай, 2 жыл, 3 жыл жүрбөгүлө. Азыр интернет да бар. Интернетте шайтан ичин толтура азгырык. Алар разы болсун ачке. Соңку суроолордон болсун. Буюрса эфирибизде соңуна келип калды. Багым ачылбай жатат. Жолумду ачтырайын дедим эле. Кимге кайрылам деген суроо биздин TikToктон. Көп суроолор. Буюрса кийинкиде жооп беребиз. Кудай буйрса. Мен андайларды билбейм да, бага чат дегендерди билбейм. Бирок дем салдыргандар бар да, дем салдырыш керек. Садака бериш керек, урматтуулар, садака. Садака бергиле. Дем салдыргыла. Иншалла Алла Таала ошо дуа кылгыла, Алла Таала жолуңарды ачсын, бакыт берсин, ийгилик берсин. Ошо мен ошо кыздарга айтарым ошол. Кыздар, урматтуу кыздар, бул турмуш деген оңой нерсе эмес. Азгырылбагыла, эч кимдин тилин албагыла, жаман жолго чакырса, үй бүлө курсаңар бекем болгула, чыдагыла, сабыр кылгыла, ошого ыраазы болуп жашагыла. Алла Таала силерге бакыт берсин да. Алла разы болсун астындаки жакшы насаат насихат айтып бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Пайгамбарыбыз айтыптыр, ким кыздарын жакшы тарбияласа бейиш кирет дейт. Ошо ата энелерге үлгү өрнөк болсун. Анан ошол кыргызда жакшы сөз бар, көп баскан аяк бок басат дейт. Ошол ата эненин сөзүн угуп, улуулардын сөзүн угуп, кыргызда айтат, кызды 40 үйдөн тыйуу дейт. Бул дагы болсо жакшы үлгү өрнөк насааттардан. Кийинки насихаттан амандашканга чейин үйүбүздө, өлкөдө, дүйнөбүздө тынчтык болсун. Кыздарыбыздын тарбиясы, ыйманы узун болсун.